15 жаштагы Азат кичинекейинен ишкерликке кызыкчу. Ал өзүнүн кыялын орундатуу үчүн атайын Борборго келип, өзүнүн чакан бизнесин баштаганына 3 айдын жүзү болду. Түшкө чейин сабагына, түштөн кийин жумушуна келген Азаттын жеке ишкерлиги Борбордогу парктардын биринде бөбөктөр ойной турган унааларга бөбөктөрдү салып паркта ойнотуу. Бул эмгек үчүн Азат кардарларынан мүнөтүнө жараша акча алат. Унаалар оюнчук болсо да кымбат тургандыктан мындай жумушту баштоого Азаттын агаларынын бири жардам берген. Окуудан келип, анан бардык эле адам иштеш керек, өзүн өзү багыш керек. Келечекте чоң ишкер болгум келет, ошон себептен окуп атам азыр. Ар кандай балдар отурат, кээ бирлери айдап кетип атсаң секирип түшүп кетет машинадан. Ата-энем кыйнабайын деп, ушинтип өзүм иштеп, өзүм алган аракет кылып атам. Жаш ишкер мектеп окуучусу экенине карабай, эмтен аракет кылып өзүн өзү толук каржылап жаткан мезгили. Келечекте экономист болуп, жеке ишкерлик кылам деген Азат үчүн бул жумушу келечекке чоң тажрыйба болуп берерин айтат.